Жаназаға ерчи бара турган киши bir ibrat алуысы керек. Азыр мына ушул адамдар ининде көтөрүп барып жаткан киши, көтөрүлүп адамдардын ининде көтөрүлүп бара жаткан киши кечеле башка бирөөлөрдү ининде көтөрүп, алардын кабырына топурак салып жүргөн киши эле. Ушул киши дагы bir саатта, bir күндө ал кишиге дагы өлүм жетти, күн суусу бүттү. Менин дагы мына ушундай күнүм бар bir күн. Bir күн келип мен дагы bir саатта, bir убакытта жан беремин. Мына ушундай ибрат алуу керек. Эми кээ бир адамдар жаназага чыккан кезде соодасын айтып, же саясатты сүйлөп, мына ушундай чыгат, же кээ бирлер, бул албетте туура эмес, кээ бирлер ырсаңдап, күлүп, каткырып, бири-бири менен күлүшүп, албетте бул мындай кылуу ошол инсандардын жүрөгүн катып кеткен белгиси. Мына ошондуктан жаназага чыккан кезде кичине ибрат аламын, кичине жашоомдо өзгөрүү болсун, баары bir күн ушул 3 тактайдын үстүнө түшүү күнүм бар деген мына ушул нерселерди эстеп bir ибрат алып чыгуубуз керек. Мына ушул нерсени эч качан унутпайлы. Паспортубузга туулган күнүбүз жазылган, бирок өлө турган күнүбүз жазылган эмес. Мына ушул келет bir күн, ошол күн. Ошол саатта ар бир инсан 1 саатта жан берет. Эми Аллах Таала мага мүмкүнчүлүк берди. Мына тирүүлөрдүн арасында турамын. Эгер мына ушул өлгөн кишини эгерде тирилтирип, эмне каалайсың десе, ошол инсан намаздан, орозодон башка эч бир нерсени каалабайт экен. Эми Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берди ибадат кылууну. Мына ушул ибадаттардан, мына ушул берилген мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып калуубуз керек. Ибн Кайым рахимахулла айтат, адамдар ошол жаназадан кимдер ибрат алат дейт. Жаназадан ибрат алуунун bir өзүнчө bir эмеси бар адамдар арасында. Жаназага чыккан киши, жаназаны өлүктү көмүп келгенден кийин, bir мусулмандын жаназасына катышкандан кийин кайсы инсан ибрат алат? Эгер ошол жаназадан кийин ошол инсандын ыйманы көтөрүлсө, 5 убак намазга мамилеси өзгөрсө, жана ошондой ыйманы көтөрүлсө, bir ибрат алса, bir арам нерседен токтосо, ошол инсан жаназадан bir ибрат алыптыр. Эгерде кайсы бир инсан көмүлгөндөн кийин деле 7 кадам баскандан кийин намазга мамилеси өзгөрбөсө, Аллах буйруган парз ибадаттарга мамилеси өзгөрбөсө, ал инсандын жаназадан ибрат албаптыр. Анткени капырлар дагы айтышат, bir күн өлөбүз, ушул жердин астына киребиз деп капырлар деле айтып жүрөт. Эч ким өлүмдүн акыйкат экендигин жокко чыгара албайт. Мына ошондуктан чыныгы жаназадан ибрат алган инсан бул жаназадан кийин Аллах буйруган парз ибадаттарга мамилеси өзгөрөт, ыйманы көтөрүлөт, кичине жакшы болот инсан. Эгер мындай болбосо, ал инсан жаназадан bir ибрат, bir сабак албаптыр. Анткени капырлар деле айтат, өлөбүз, bir күн келебиз, ошо жердин артына деген, жердин астына деген алар деле айтып жүрөт. Мындай инсан, bir өзгөрүү болбогон инсан, сөзүндө, амалында өзгөрүү болбогон инсан жаназадан bir ибрат албаптыр деп айтышат.